Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын кургак учук илдетинен 1 миллион 800 миңге жакын адам көз жумат экен. Ал эми Кыргызстанда 100 миң адамдын 92си бул илдет менен ооруйт. Учурда Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда абал кандай? Кургак учукту жуктурган адамдардын саны көбөйүп баратабы же тескерисинче азайып жатабы? Өңүт программасында бүгүн ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Акылбек Орозматов алып барам. Анда бүгүнкү теманы талкуулоо үчүн студиябызга атайын коноктор чакырганбыз. Алар менен тааныштырып өтсөм. Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору, улуттук кургак учукка каршы программасынын координатору Кылычбек Истамов. Ошондой эле чек арасы дарыгерлер уюмунун дарыгери Сталбек Айылчиев. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Студиябызга кош келипсиздер. Берүүбүздү баштаардан мурда биздин өңүт программасынын телеотобу атайын ошол Ош, Жалал Абад облусу боюнча, Баткен облусу боюнча атайын инфографика даярдаган. Учурда кырдаал боюнча, статистика боюнча. Ошол инфографиканы көрсөк, андан кийин маегибизди баштасак. Ош облусунда кургак учукка чалдыккандардын саны 2015-жылда 1317 адам болсо, 2016 жылга келип бул көрсөткүч 1219га жеткен. Анын ичинде улуу кырактагылар 2015-жылы 1135, 2016-жылы 1068 болгон. Өспүрүмдөр 2015-жылы 51, 2016-жылы 54. Балдар 2015-жылы 131 болсо, 2016-жылы 97. Ал эми 2016 жылда Ош облусунун районунда кургак учукка чалдыккандар: Кара Суу районунда 353 адам, Өзгөн району 302, Нокат районунда 159, Кара Кулжада 103, Араман району 74, Алай 68, Чоң Алай районунда 9. Жалал Абад облусунда 2015 жылда 1008 адам ооруган болсо, 2016 жылга келип 1111 адамга жеткен. Улуу курактагылар 2015 жылы 868, 2016 жылда 981. Өспүрүмдөр 2015 жылы 111, 2016 жылда 102. Балдар 2015 жылы 29, 2016 жылда 28. 2015 жылда Жалал Абад облусунда 2 бала кургак учук менингитинен каза болду. Ал эми Баткен облусу боюнча кургак учукка чалдыккандардын саны 2015 жылда 378 адамга жетсе, 2016 жылга келип бул сан 360ты көрсөткөн. Улуу курактагылар 2015 жылы 354, 2016 жылда 334. Өспүрүмдөр 2015 жылы 10, 2016 жылда 12. Балдар 2015 жылы 14, 2016 жылда 14. Кылычбек мырза, жогоруда инфографикадан көрдүк, бизде акырындык менен кургак учук менен ооругандардын саны азайып баратат экен. Учурда абал кандай Ош облусунда? Ош облусунда деле ошол башка региондордой Кыргызстан боюнча алганда биздики дагы азаюу процесси жүрүп жатат. Бул болсо бүгүнкү күндө ушул кургак учукка каршы күрөшүү ооруканаларынын койкалардын толбой жаткандыгы да өзү тастыктап атат. Жана жылдын жыйынтыгында алынган статистикалык маалыматтар да өзү баягы орустар айтмакчы цифры говорят дегендей, цифралар өздөрү көргөзүп турат. Бул болсо мисалы 2016 жылга 2015 жылга салыштырмалуу алсак, 2015 жылы Ош облусу боюнча 1135 оорурлук атталган болсо, бул фактически 100 миң калкка 91,2 оорурлук атталган да. Ал эми 2016 жылы 1068 оорурлук атталды. Бул 100 миң калктын санына 184 оорурлук туура келди да. Бул көрүнүш бизге жаңы келген оборудованиялардын аябагандай экспресс лабораториялардын иштеп бүгүнкү күндө дарыгерлерге аябагандай чоң жардам көрсөтүүнүн негизинде табуу жолдору да жеңилдеп, бүгүнкү күндө элди маалымат кургак учук оорусунда кандай жуктуруп алат, оорунун белгилерин дагы аябагандай элдин арасында жайылтуу таралтуу иш-чаралар аябай жакшы жүргөнүнө байланыштуу, элдин арасында да, калктын арасында да могул түшүнүк пайда болуп, кургак учук оорусуна калк өзү да бүгүнкү күндө жардам берип аткан мезгили дарыгерлерге. Демек, жабдыктар ошондой элдин маалыматтуулугу жогорулаган үчүн азайып жатат. Түшүнүктүү. Сталбек мырза, мына чек арасы дарыгерлер уюму сиздер 2012 жылдан бери Кара Суу районунда иш алып барып жатат экенсиздер. Негизи ишмердүүлүгүңүздөр кандай жүргөт? Орун алдын алабы же маалымат кампаниялары уюштурасыздарбы же дарылайсыздарбы? Деген биринчиден уюм аркылуу ошол жерлерде баалоо жүргүзүлөт да, абал кандай.
Биздин өлкө Кыргызстан бул экономикалык жактан төмөн өлкөлөрдүн катарына кирген үчүн ушул биздин өлкөгө да бул уюм жардам берүүнү чечкен. Анан ошол бизде билгенде кургагучулук жогорку деңгээлде учураган өлкөлөрдүн бири. Ошон үчүн бул жерде баалоо жүргүзүп баштагандан кийин министрлик менен бирге Кара Суу районун тандоону чечкен. Анан 2012-жылы май айынан баштап ошол кургагучулукка каршы күрөшүү боюнча долбоор ачылып иштеп келет азыр ушул күнгө чейин. Биздин негизги максатыбыз бул кургагучулуктун дарыга туруктуу формасы менен күрөшүү. Ошол мамлекеттик медициналык кызматкерлер менен биргеликте аларга техникалык жардам көрсөтөбүз. Чек арасыз уюму тараптан дары дармектер бекер таркатылат. Ошондой эле кээ бир социалдык жардамдар көрсөтүлөт. Анан ошол медициналык кызматкерлердин дагы жөндөмүн жогорулатуу. Ушул тармактарда иш жүргүзүп келебиз. Түшүнүктүү. Экөөңүздөргө тең суроо. Эл арасында көп жүрөсүздөр, мына түшүндүрүү компаниялар уюштуруп жатасыздар. Жыл сайын мындай ишер болуп келет. Элдин арасында эл ушул кургагучулук кантип жугат, ал оорун менен ооруп калсак эмне болот деген маалыматтуулугу кандай? Эл маалымат билеби бул илдет боюнча? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнө чейин атайын окуудан өткөн мына биздин түштүк филиалыбыз бар, ден соолукту чыңдоо борбору. Ушул жерде атайын атайын окутушуп ушул биздин жарандарды ушул түшүндүрмө иштерин жүргүзүш үчүн ден соолук комитеттери бар да, айыл өкмөттөрүнүн немесинде. Ал жөнөкөй эле жаран, анын обязательно медицинский образованиясынын кереги жок. Жана азыр баягы кыргыз элин өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы жылдары ислам динине аябагандай өнүгүп өөрчүп бараткан мезгили. Ошон үчүн бул жерлерде уже диний кызматкерлерди дагы, баягы имамдарды, мечиттин имамдарын дагы ушул окуудан өткөзүшүп, бүгүнкү күндө мечиттерде дагы түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатат. Аябагандай натыйжалуу иштерин берип жатат да, мөмөсүн берип атат бүгүнкү күндө. Маалыматтуулук боюнча азыр баягы кайсыл немеге барсаңыз деле, мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барасыздарбы, ФАПтарга барасыздарбы, баардыгында жана не только ал эмес, даже кээ бирки автобекеттерде, ар кандай мамлекеттик мекемелеринде кургагучулук жөнүндө маалыматтар кыска жана элге ушундай түшүнүктүү жалпак тил менен сөз менен жазылган маалыматтар бар да. Бүгүнкү күндө аябагандай эле баракчалар. Мындай элдин түшүндүрмө арасында мен айта албайм 100% эл баары билет депчи. Бирок бизге ошонун үчүн 30% түшүнүк алып туруп, анан дагы барып туруп бир 3 адамга, 10 адамга айтып турган 3-өөнө влиять эте алса, бул да чоң жеңиш да, мөмөбөсүн берет да уже. Ошону менен биз 60%га жетечүбүз да. Дагы бир 30% адамгалар жеткизе турган болсо. Мына анын ийгиликтерин мына өзүм башында сөз башында айтып кеткендей, мына бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Түшүнүктүү. Сталбек мырза, негизи изилдөөлөр деле жүргүзүп көргөн болсоңуздар керек. Ачыкча маалымат биздин жарандарыбыз үчүн кем болбос. Негизи жугуу жолдору. Негизги жугуу жолдору. Кургагучулуктун бул кандай түрү болбосун, бул дээрлик айта кете турган болсок 90%дан ашык учурда бул аба аркылуу жугат. Аба аркылуу оорулуу адамдан башка адамга жугат. Жөтөлүү, чүчкүрүү учурунда же катуу сүйлөгөндө, ырдап жатканда ошол абага ошондой таркатышы мүмкүн. Ошол абаны дем алган адам бул ооруну жугузуп алышы мүмкүн. Анан өтө мындай чанда кездешүүчү жолу бул бир түрү бар. Мисалы үчүн мал жандыктардын кургагучулугу деп коет. Аларда сүттү толук бышырбаса, мисалы үчүн кам этти, чала бышырылган этти жегенде, бул да бирок биздин өлкөдө мен өзүм практикамда дээрлик кездештирген жокмун. Бирок ошол теория жүзүндө мындай жол да бар. Негизинен аба аркылуу жугат. Түшүнүктүү. Биз илдетти жуктуруп алдык дейли. Билип көчөдө башка учурда биринчи аракеттерибиз кандай болуш керек? Анын белгилери кандай болот? Кайсы органдар ооруй баштайт? Өзү Сталбек мырза айтып кеткендей, 90%-ын бул өпкө кургагучулук оорусу менен жабыркашат да, кургагучулук илдетин. Өзү адамдын денесиндеги жабыркабаган орган болбойт өзү кургагучулук мененчи. Мээнин кургагучулук оорусу бар, сөөктөрдүкү бар, көздүкү, деги эле бүт териникинен бери бар да.
Ошон үчүн бирок 90% аябай көп кездешкени бул өпкө кургагучу оозу. Потому что орган мишени болуп, баягы биз демалганда абанын баардыгы эле биринчи өпкөгө түшпөйт эмеспи? Өпкө ошон үчүн биринчи тосмо немени кабыл алгандыктан өпкө ошол жабыркайт да. Анан кээ бирки учурда өпкө өзү жабыркабай, анан кан аркылуу органдарга таркатып берет. Бул 10% түзөт өзү. Внелегочной туберкулез деп коет өпкө немеде медицинада. Анан оорунун белгилери, алгачкы белгилери болуп, бул баягы 2 жумадан ашык болгон кургак жөтөл жана көкүрөк көөдөнүн такаш оорушу. Анан орусча айтканда баягы второй половина деп коет, экинчи жарым күндүн экинчи жарым күнүндө мындай алсыроо деле мындай аябагандай адамга билинбеши мүмкүн, бирок мындай тез чарчоону байкайт да адам алсырап, алы кетип атканын, жана табиттин начарлашы. Анан дагы узагыраак жүрө түшкөндө, мисалы, анда арыктоо, анан түнкүсүн тердөө. Вот ушул белгилер болду эгер жарандар байкаса өзүндө, жакынкы жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна, терапевтке өзүн ошол караган дарыгерлерге сөзсүз кайрылыш керек да. Кайрылганда эле анан ал жерде өзү фильтрация деп коет. Атайын турушат ошол жерде обученный медперсоналдар баратканыңда эле ушундай болуп келдим дегенде эле өзү фильтрлеп баягы сен бул жака барышың керек, сен бул жака барышың керек деп бөлүп отсевать этет дагы, андан дальше изилдөө иштери жүргүзүлөт, обследование. Андан кийин анан кургагучу оорусун тапкан болсо, анан атайын мекемелерге жаткыруу боюнча атайын мекемеге жөнөтүлөт, адистештирилген мекемеге. Демек биринчи үй бүлө дарыгерлери борбору кайрылыш керек эгер адамда ошондой белгилер пайда болсо. Анан бир кошумчалай кете турган нерсе бар бул жерде. Ошол инфекцияны жугузуп алган адам бул сөзсүз ооруйт дегенди түшүндүрбөйт. Бул дүйнө жүзү боюнча калктын 3/1 бөлүгү ушул инфекцияны жугузуп алган деп эсептелет. Аба аркылуу таркалган үчүн бул кеңири адамдардын арасында кездешет. Бирок жугузуп алгандардын статистика боюнча 5-10% гана ушул илдетке кабылышы мүмкүн да. Айрым бир себептер менен иммунитети начарлап кете турган болсо, ошол инфекция күчөп ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ал эми иммунитети жакшы адамдар бул өмүр бою деле оорубай өтүп кетиши мүмкүн. Демек кургагучку жуктурганы менен? Жуктурганы менен сөзсүз ошол илдет менен ооруйт дегенди түшүндүрбөйт. Жогоруда Сталбек мырза айтып кетпеди, баягы иммунитет депчи. Анан дагы бир орчундуу мезгил бул адам өзү бул кургагучу таякчасы абада биз мына жашагандай эле жашайт да. Бул микроорганизм да. Анан адам ар бир 3-чү адам инфицирован деп атпайбы? Да, бул статистика боюнча өзү ошондой дүйнөлүк маалыматка алганда. Ар бир адамда жашайт бул. Өпкөсүндө жашаганы менен барьер бар да. Барьер деген иммундуу система, бул деген организмге өткөзбөйт. Өткөзөрдө ал күрөшүп турат да, аны өлтүрүп неме кылып турат. Ал эми баягы факторлор болот го, тамеки тартышат адамдар, бүгүнкү күндө сахар диабет менен оорушат, дагы башка толгон токой гормонал зависимый оорулар бар. Ушулардын баары адамдын иммундуу системасынын төмөндөшүнө алып келет да. Анан тяжелый физический туруут, могул бүгүнкү күндө аябагандай көп стрессовый состояниялар дагы иммунитеттин нарушениясына алып келет. Тамактануунун начар бузулушу, мисалы, иштеп эле баягы элдин баары эле чуркап жүрүп, тамактан убагында тамактанбайт. Бул дагы уже ичеги, ашказан ооруларынын немесинен, айынан организмге микроэлементтердин, витаминдердин сиңишин начарлайт дагы, ушул фактор болуп эсептелинет да. Ушул мезгилде иммунитет өзүн жоготот, организмдин күрөшүүсү ошол мезгилде анан бул оору атакасын коет. Чабуулга өтөт мындай алганда. Түшүнүктүү. Жана жогоруда айтып өттүк, дүйнө жүзү боюнча жылына 2 миллионго жакын адам ушул илдеттен каза болот экен деп, 2015-жылы мына ушундай учур Жалал абадта да болгон экен, биздин 2 жараныбыз каза болгон экен Жалал абадта. Негизи ушул эгер иммунитет такыр эле алсыз болуп калса, бул оору менен ооруган адам айыктырууга мүмкүнчүлүк жокпу? Мүмкүнчүлүк барбы? Бул жогоруда да кичине айтып кеткендей, кургагучтуктун кандай түрү болбосун, эгерде убагында дартын аныктап, убагында туура дарылоону жүргүзө турган болсок, толук айыгып кетүүгө мүмкүн. Жогоруда да сиз айтып кеткен каза болгон учурлар деген бул көп учурда биздин практикабызда өзүбүз да кездештиребиз. Бул деген бейтаптар кээ биркилер өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер карап коюшу мүмкүн. Убагында кайрылбай элдик медицина башка нерселер менен дарыланып башташы мүмкүн. Анан өтүшүп кеткенден алып келсе, бул дарылоо аябай кыйынга турат. Ошол учурда кээ биркилерге дары жардам бербей калышы мүмкүн, үлгүрбөй калышы мүмкүн.
Ошон үчүн толук айыгып кетүү үчүн убагында дарыгерге кайрылуу зарыл. Айыгылган болот. Түшүнүктүү. Биздин телетобуз атайын ошо биздин берүүгө сюжет даярдаган. Мына ушул сюжет көрсөк, андан кийин маегибизди баштайбыз. Ооруп калып лечение алып жүрдүм. Андан кийин аны 2015-жылда ооруп калып, Карастобкузга жатып, 1,5 ай лечение алдым. Айсара Көбөева 3 жыл мурда кургак учукту жуктуруп алган. Ага бул дарт аба аркылуу жуккан. Дарылануудан жыйынтык болбой калганда ал айыгып кетүүдөн үмүтүн үзгөн. Лечениямы башташка өзүм күрөшө баштадым. Кой, мен 2-3 жыл жатып, мен эмне үчүн жакшы болбойм? Бул без границалар үчүн мен күрөшөйүн деп, мен 9 ай ушулардын дарыларын аябастан ичтим. 5 ай укөлдөрүн алдым, дарыларын күнүгө барып алып, медсестраларды кубалайм. Мага укөлүңөрдү бергиле, дарыңарды бергиле. Саат 10-да барам, 10-да келип ичем. Келип тамагымды ичем, үйүмө жатам, өз эс алам. Ээни сүтүн кылдырып койгон, аны ичем. Келип өзүм үчүн күрөшө баштадым. Кургак учуктан толугу менен айыгып кеткендердин дагы бирөөсү Калдар Закбаров. Ал 6 жыл бою өпкө оорусу менен күрөшүп келген. Чек арасыз дарыгерлер тарабынан көзөмөлгө алынып, бүгүнкү күндө бул дартты жеңип чыкты. Азыр мана чыккандан бери чакырышат, ошо жардам берген. Уюмдагылар мени азырда чакырып турушат. Башка бейтаптарга бул дартты кантип жеңгенимди айтып берем. Союз доорунда туберкулезду айыкпасы оору, ал өлүм менен аяктайт деген сөздөр бар эле. Бирок андай эмес экен. Айыгып кеткен 50 чакты адамдын ичинен 40тайыбыз башкаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам берип жатабыз. 50-60 адамдын ичинен азыр бир 40табыз, мына азыр буларга жардам берип жүрүпбүз. Кургак учукка чалдыккандар дарыгердин көзөмөлүндө болушу керек. Ош облустар аралык кургак учукка каршы күрөшүү борборундагы бейтаптардын дары-дармектеринен сырткары тамак ашын да көзөмөлгө алышат. Капризный оорулар болот да биздечи. Ошого аябай этияттык менен мамиле кылабыз бардык ооруларга. Жакшы мамиле кылып, дарыларын, бардык дарыларды ичиштери кыйын аябай. Ошон үчүн биз ичиришке жакшы сүйлөп, ичиришке аракет кылабыз. Бир күндө бир жолу дары беребиз өзү эртең менен. Дарыны бир жолу, уколду бир жолу алышат, ошол боюнча дем алышат. Тамакты 3 маал ичишет. 3 маал өзүбүздө кухня бар, ошо кухнядан алып келип даярдап, 3 маал тамак берилет. Кургак учук социалдык кооптуу оорулардын катарында турат. Кыргызстанда туберкулезгө чалдыккандар акысыз текшерилип, стационардык кызматтар көрсөтүлөт. Акыркы эсеп боюнча Ош облусунда 1219 адам кургак учукка кабылганы белгилүү. Бир жылда өпкө оорулардын саны дээрлик 100гө азайган. Мына урматтуу көрөрмандар, сюжетте да көрүп алдык. Кургак учуктун азыр формасы тууралуу кеп козгогум келип жатат. 2 формасы бар дейт да. Мына ушул тууралуу телекөрсөтүүгө кеңирээк маалымат берсеңиздер. Биринчиден элге, калың журтка түшүнүктүү болуш үчүн бул ачык жана жабык формасы деп бөлүп алсак болот. Ачык формасы деген ушул илдет менен ооруган адам ушул инфекцияны абага таркатып жүргөндөр, терик микробду абага таркатып башкаларга жугузуу коркунучун туудура турган бейтаптар болуп эсептелет. Жабык формасы деген бул абага же болбосо микробду таркатпайт, же болбосо ошо дарыланган учурда ошол микроб сыртка чыкпай калышы мүмкүн, же чыкса дагы өлүк микроб чыгып, алар ошол айлана чөйрөгө коопсуздукту жаратпайт. Анан биз үчүн эң негизги бул дарылоодо тандап алышыбыз үчүн 2 чоң түргө бөлүп алабыз. Бул дарыга сезимтал формасы жана дарыга туруктуу формасы деп. Дарыга сезимтал формасы деген ошол кургак учукка каршы колдонулган биринчи катардагы эң негизги жана эң күчтүү деп эсептелген дарыларды колдонобуз. Алардын дарылоо мөөнөтү 6-8 ай болушу мүмкүн. Анан бул биздин уюм ушул Кара Суу районунда дарыга туруктуу формасын дарылаганга жардам беребиз. Алардын түрүнө салыштырып, бул 1 жылдан 2 жылга чейин дарылашыбыз мүмкүн. Ошол дарыга туруктуу формасын. Ал дарыга туруктуу формасын бул дарылаш башка формаларына караганда бир аз кыйынчылыкты туудурат. Дарылоо мөөнөтү узак, анан башка дарылоочуларына кыйыр таасирлерди байкашыбыз мүмкүн. Бейтаптардан баштары айланып, көндөр азып, ашказандары ооруп, башка көптөн кыйыр таасир болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул туура дарылап айыктырышыбыз үчүн бул бейтаптар бир гана ошол тиешелүү медициналык кызматкерлерге кайрылса, ошолордон толук айыгып кете алабыз. Дарыга туруксуз формасындачы?
Дарыга сезимтал формасы деген бул деле убактысы кыска деп айта албайм. 6-8 ай деп атабыз. 6-8 ай такай ушул биринчи катарда кургагучка каршы дарыларды колдонуш керек болот. Булар бирок дарыга туруктууга салыштырмалуу дарыларды бейтаптар негизинен жеңил көтөрөт. Алардын дарысынын саны да азыраак болот. Кыйыр таасирлер да азыраак болот. Андан да толук айыгып кетет. Бирок эгерде көп учурда ушул 6-8 ай курстун аягына чыгарбаган себептен бул дарыга сезимтал формасы тур эмес дарыланып койсо, ошол дарыга туруктуу формасына өтүп кетиши мүмкүн. Анда уже кыйыныраак дарылоону сунушташка туура келет. Түшүнүктүү. Кылычбек мырза, жана жогоруда айтты, Столбек мырза 1 жылга чейин убакыт кетет экен дарылоого. Оорулууну. Сиздерде бул илдетти дарылоо үчүн чоң каражат керек болсо, каражат маселеси кандай болуп жатат азыр? Өкмөттөн бөлүнгөн каражат жетиштүү белеби? Бүгүнкү күндө эмес, өзү Союз мезгилинен бери эле Союз мезгилинде деле Союз мезгилинен биз бөлүнүп эгемендүүлүк алгандан бери деле биз кургагучулук мекемелерине бүт бардыгы мамлекет тарабынан каржыланат. Бул деген сөз бюджеттик мекеме бул ооруканада жатып дарылануу оорулар үчүн бекер жүргүзүлөт деген сөз да. Жана бул мына 2016 жылга чейин 90%-ын мамлекеттик эл аралык мамлекеттик дейм да, эл аралык донорлордун жардамы аркасында дарылар сатылып келип турганда, ошолор сатып берип турган. 2016 жылы алгачкы жолу Кыргыз мамлекети биринчи жолу ушу туруктуу эмес сезимтал түрүнө дары-дармектерди сатып берди да мамлекет. Ошол биз дагы Казакстан өлкөлөрү, Россия өлкөлөрүндөй өнүккөн мамлекеттердин катарына уже жакындап, бир да шак болсо да жакындап калганыбыздын бул бирден бир белгиси. Биз дайым намыстанчубуз, когда чет өлкөгө чыкканда, силерди дайым донорлор каржылайт дегенде намыс кылчубуз да, эми баягы кайырчыдай көрүнөсүң да. Бүгүнкү күндө уже биз да баш көтөрүп, ушундай бир мындай гордость менен сүйлөп калдык. Биздин мамлекет сезимтал түрүн каржылап атат бүгүнкү күндө депчи. Ал эми айта кетсек, баягы туруктуу формаларын каржылоо да бул аябагандай кымбат түшөт. Бир оорууну дарылоо $900 башталат. $900. Себеби биз доллар деп айтканыбыздын себеби эми телекөрсөтүүлөр ойлошу мүмкүн. Кыргыз мамлекетинде сом жүргөндөн эмне үчүн сом жөнүндө айтпайт. Дары-дармек долларга сатып алынат чет өлкөдөн. Ошол себептен доллардын курсу доллар деп айтылат экен. Бир адамды туруктуу формасы менен айыктыруу $900 башталат. Башталып $10,000–15,000 чейинки нерселерди көргөзүп отурат бүгүнкү күндө. Бул, конечно, аябагандай чоң каражатты талап кылат. Бүгүнкү күндө биз өнүккөн мамлекеттердин катарына эмнеге кошула албаганыбыздын себеби бизде кургагучу оорусу менен ооругандардын катталышы бизде жогорку деңгээлде турат да. Төмөндөп атканыбыз менен баары бир көрсөткүчтөр жогору да. Ошол себептен бул деген көрсөткүчтөр жогору деген бирден бир себеп бул оорулардын саны көп. Анча санды мамлекет чынында каржылай албайт азыр бүгүнкү күндө. Бирок буюрса, мындай кадам менен кете берсек, төмөндөгөн сайын мамлекет дагы өзүнүн карамагына алат. Биз бул боюнча ишеничтебиз. Түшүнүктүү. Столбек мырза, эгер ушул кургагучулук менен ооруган ата-энелер балалуу болса, анын баласына да өтөбү же кандай? Бул деген баласына, мисалы үчүн энесинен ошо кош бойлуу кезинде өтө чанда кездеши мүмкүн, балага өтүп калышы. Бирок дээрлик бардык учурда бул ошол бала төрөлгөндөн кийин аба аркылуу жугат. Анан бул деген ымыркайлардын ооруп калышы өтө мындай кандай айтсак, өтө чоң да, риски аябай чоң деңгээлде жүрөт. Себеби бул 5 жашка чейинки балада негизинен иммундук системасы бул жетишсиз болуп эсептелет. Ошон үчүн аларга да жугузуп калбаш үчүн ошол ата-энелер эгерде ооруп калса, бул илдетке калса, убагында дарыланыш керек. Дарыланган учурда гана баланы сактап калышыбыз мүмкүн. Эгерде жугузуп койсок, бул ымыркайлар өтө оор көтөрүшү мүмкүн. Дем каза болуп калышы мүмкүн. Мындай Столбек мырза айтмакчы. Да, көбү эл калктын арасында жүрбөйбү?
тукум куубайт, тукум кууйт деген сөздейчи. Бул тукум куубайт. Бул деген жугат. Аба аркылуу жугат. Дагы бир жолу телекөрсөтүүгө айта кетели. Бул энесинин курсагында жаткан баланын бул ооруп калышы өтө чанда кезикчү. Бул почти бизде Кыргызстанда мындай кезикти деген ситуация пока боло элек. Бул мировой, дүйнөлүк литератураларда бар. Ошондон эле түшүнсөңүз болот, бул өтө чанда кезикчү нерсе экен. Анан иммундуй системасы начар дегени бул сформироваться эте элек да, бул өсүп келаткан организм. Өсүп келаткан организмде бардык нерсе сформироваться этиш керек. Ошого убакыт жете элек. Убакыт жете элек болгондуктан бул балдарда аябагандай бир коркунучтуу абалда ушул организм пока еще тааный элек бул микроорганизмди. Эгер ошол мезгилде жугуп кала турган болсо, айрыкча туруктуу формасы, бул балдарды дарылоо жана ошону айыктырып алуу процесси аябагандай оор жүрөт. Ал эми кургагучук оорусунан бул 100% айыгат. Эсиле адам өзү ошого өзүнүн ден соолугуна кызыктар болсо, жашагысы келсе, анан баягы эмне үчүн анда баары айыга бербейт. Баарын айыга бербейт дегенде биз адамына 5 колубуз бирдей эмес экен да. Баарыбыздын ой жүгүртүүбүз, аң сезимибиз ар кандай өөрчүптүр да. Анан андан дагы бир немеси бул бүгүнкү күндөгү турмуш шарттын татаалдыгы жана оорлугу болуп жатат. Себеби жумушсуздук. Мисалы 2 айлап 3 айлап жатып алса, үй бүлөнү баккан основной кормилец семья деген бар эмеспи? 5 баласы бар да. Анан ооруканада жылдап жатып алса, же болбосо 6 айлап 7 айлап иштин токтотуп коюп дарыланам деп жүрүп ала турган болсо, балдарды ким багат? Ошол себептен көбү ошону кыска ойлуулук кылат дагы, чет өлкөгө миграция кылып кетип калат дагы, үзгүлтүккө учуратып. Үзгүлтүккө учураткандан кийин эле чала дарыланган ооруда сөзсүз баягы башында жакшы активно өлтүрүп атканда, баягы сезимтал түрүнчө биринчи катардагы дарылар. Анан кийин баягы кайра жыгылып эси болуп калгандан кийин бактерияч кийин кайра бутуна турат ал. Себеби чала дарыланып калсачы бутуна турат дагы, бирок анын дагы өзүнүн иммундуй системасы бар да, коргонуу жолдору бар. Значит, ушундай химический атака болот экен дейт дагы, ал дагы өзүнүн коргонуу жолдорун издеп баштайт. Коргонуу жолдорун издегенде туруктуу формасы деген ошол сөз. Анан дарылоону толук баардык этапта жүргүзүш керек экен. Толук дарыгердин көзөмөлүнүн астында жана дайыма бул жердечи айыгууда кургагучук оорусунан эң бир чоң неме бул 90% оорунун өзүнөн зависит этет. Өзү кызыктар болуш керек өзүнүн ден соолугу үчүн, жашоосу үчүн. Жана эртеңки келечеги үчүн. Анан бир маанилүү маалыматты айтып кетишибиз керек бул жерде. Ымыркайлар боюнча бул төрөтүүндө бала төрөлгөндөн баштап 2-3 суткасында эмдөө жүргүзүлөт да кургагучукка каршы. Мындан диний көз караштардын айынан баш тартпаш керек, себеби ал оор формаларынан сактайт көбүнчө. Эгерде бул илдетке кабылып калса дагы жеңил формасын көтөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн эмдөөнү сөзсүз алыш керек. Мында мурунку берүүсүндө да ушул эмдөө боюнча да сүйлөшкөн элек. Урматтуу коноктор, бизде азыр кезектеги маалыматтык тасмабыз бар. Мына ошого көңүлүңүздөрдү бурсам. Кургагучук. Организм кандайча реакция кылат? Жакындатып айтканда, дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү кургагучукту жугузуп алышкан. 1/3 бөлүгү. Мунун себептери төмөндөгүчө. Бул микробактерия кургагучук микробактериясы деп аталат. Бирок бул 2,3 миллиард адам кургагучук менен ооруйт дегенди түшүндүрөбү? Бактыга жараша андай эмес. Жана ал сандын аз гана бөлүгү чынында ооруп калат. Эмне экендигин билүү үчүн келиңиздер. Бул бактерияга жакындан карап көрөлү. Кургагучукту алып жүргөн адам жөтөлүп жатканда, ал көзгө көрүнбөгөн шилекейдин тамчыларын сыртка чыгарат. Алар абада учуп жүрүп калат. Ошол бөлүкчөлөрдүн кээ бирлери кургагучуктун микробактерияларын алып жүрүшү мүмкүн. Андан нары микробактериялар дем алуу жолдору аркылуу өпкөгө карай өзүнүн саякатын уланта баштайт. Эми бул адамдагы кургагучукту жугузуп алган болот. Ушундан тарта баары оорлошо баштайт. Адамдын организми бастырып келген микробактерияларды табат дагы алгачкы коргонууну түзөт. Ал коргонууга макрофаг деп аталган атайын клеткалар кирет. Алар микробактерияларды курчап алып, лимфатикалык түйүндөргө алып барып, ал жерде алсыздандыртат.
Ал жерге барып сакталгандан кийин адамга жашыруун кургагучук пайда болду деп эсептелинет. Бул деген адам кургагучукту жуктуруп алды. Бирок азыр анда активдүү кургагучук жок жана ал оорулуу эмес деп эсептелинет. Бирок кантсе дагы 5% учурларда иммундук системага көп күч келгендиктен кургагучуктун микробактериясы көбөйүп таркап кетет. Андан кийин адам ооруп калат. Бул көбүнесе жаш балдарга учурайт. Анткени алардын иммундук системасы толук жетилген эмес. Башка учурларда дагы жашырынып жаткан кургагучук ойгонушу мүмкүн. Дагы активдүү кургагучукка айланышы мүмкүн. Бул айрыкча иммунитети начарлаган чоң адамдарда болушу мүмкүн. Мисалга алсак, ВИЧ позитивдүү адамдар, ички органдары алмаштырылган же болбосо химиотерапия алып жаткан адамдар, лимфатикалык система аркылуу же кан менен кошо микробактериялар өпкөдөн башка органдарга тарап кетиши мүмкүн. Лимфо түйүндөргө, сүйүк жана муундарга, ашказанга, борбордук нерв системасына, боор жана жүрөккө. Ошентип адам активдүү кургагучук пайда болгондо эмне болот? Элестетели, өпкөдө инфекция бар. Анткени ал көп учурда жараланчуу жер. Бейтап жөтөлө баштайт. Дем алууда кыйынчылыктар жана көкүрөктө оору пайда болот. Эгер бул белгилер канча бир жумага созулуп, арыктоо жана түнкү тердөө менен коштолсо, дарыгер кургагучукка көмөк кылса болот. Кийинки кадамдар: диагноз коюу, андан кийин дарылоо, күрөш эми гана башталат. Мына коноктор жогорудагы маалыматтык тасманда көрүп алдык. Кылычбек мырза, сизге суроо бергим келип турат. Үй бүлө мүчөсүндө бирөөсү ооруп калды дейли. Мына ошол учурда кандай аракеттер кандай болуш керек? Билинди, аны үй бүлөдөн алысыраак кармаш керекпи же кандай ушундай учурда? Туура айттыңыз. Эгерде оору белгилерин байкаган болсо, эң биринчи бул үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылуу. Дартты аныктоо. Кыргыз мамлекетинде мажбурлоп дарылоо деген мыйзам жок да. Биз мажбурлабайбыз эч качан. Түшүндүрмө иштерин аябай жакшы жүргүзөбүз. Анан эс эле такыр эле болбой турган болсо, анда ошо үйүндө дарыланууга уруксат беребиз. Бул ачык түрүндө дагычы. Анда уже үйүндө дарыланганда түшүндүрмөдө моуну айтабыз. Сөзсүз түрдө бөлмөсү башка эшик аркылуу эшикке чыккыш керек. Үй бүлө мүчөлөрү менен аралашпаш керек. Колдонгон баягы предмети быта деп коет, үйдөгү буюм тайымдардын баары өзүнчө болуш керек. Жана бир 2 жума аябай адекватный туура дарылануу жүргүзгөндөн кийин какырыкты кайрадан текшерип көрөбүз. Өзү мировой практикада көргөзүп жүрөт. 2 жумадан кийин уже залалансыздандырылып калат, бул жукпай калат. Үй бүлө мүчөсүнө чогуу жүрсө болот. Ошол эле мезгилде үй бүлө мүчөлөрүн эмес, жана биздин мусулман калкында той, аш жейбиз, анан баягы өлгөнгө барабыз, тажеге барабыз деп баштайт эмеспи? Ошол мезгилде дагы эске алуу менен аябагандай жакшы түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Хотя бы жабыктырын өткөнгө чейин эл менен коом менен аралашпай турганга. Ал эми бирок эң негизгиси ачык түрүндө жакшы эң ыңгайлуу түрү бул ооруканага жатып дарылануу. Ал эми жабык түрлөрүн бүгүнкү күндө амбулатордук дарылоо деп үйүндө эле дарылап калганбыз азыр. Бул мировой практика бизге аябай доказать этип көргөзүп берди. Себеби студенттерде, мен көбүнчө студенттерде мисал алам да, башта мисалы кичинедей кургагучук оорусу өпкөсүндө кездешсе деле таруудай болгон. Биз Союздун мезгилинен калган метод менен дарылашыбыз, ооруканага бөлүп жаткызып, аны 1 жыл академия отпускка алдырып, окуусунан калтырып, анан кийинки жылы кайра ордуна отургузупчу. Ал эми азыр бүгүн андай антпей калдык. Эгерде жабык түрү менен ооруса, ал коомго коркунуч алып келбесе, эмнеси бар? Окуй берсин, окуусун уланта берсин, күнүгө бир эле маал ичет да. Ал дарыгердин көзөмөлүнүн алдында барат, ичет, анан кийин сабагына бара берсин. Ошол эле мектеп окуучусу дагы. Мектеп окуучуларында, айрыкча мен өспүрүмдөр жана жаш балдардын арасында кургагучук оорусунун ачык түрү бул 10% гана кездешет. 90% жабык түрү болот. Бул көбүнчө бездерде кездешет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө башта балдардын кургагучук мекемелеринде, каршы ооруканаларында мектеби да болчу да.
Анан бүгүнкү күндө мектептери жабылып, ал балдардын ачык түрү менен гана, анан жана оор түрлөрү, менингит, анан дагы баягы ички без оорулары, ички органдары жабыркап, аябай оор түрлөрү гана жаткызылып бүгүнкү күндө. Ал эми жабык түрлөрү бүт кадимкидей эле мектепте окуп, ошол балдар менен тарбиясын алып атышат. Сталбек мырза, мына чек арасы дарыгерлер уюму ошол дарылоо жагына каражат бөлүп жардам берип келет экенсиздер. Сиздерге ушундай оорулар болсо кантип кайрылса болот? Анан ошол оору бардык 8 ай бардык каржылоосун өзүңүздөр мойнуңуздар аласыздарбы? Бул деген бардык 100% дегенде түшүндүрбөйт. Бул деген 100% биз дары-дармектерди мойнубузга алышыбыз мүмкүн. Анан кээ бир социалдык жардамдар, анан кээ бирки учурлар болот, бейтаптар менен баягы медициналык мекеме алыс болуп калышы мүмкүн. Анан бейтаптын каражаты жетпеши мүмкүн. Ошол учурда дагы кээде каражат жагынан жардам беребиз. Анан ошол дарылоо учурунда анализдерди текшеришибиз мүмкүн. Өзүбүздүн лабораторияда текшеребиз, анан кийин жеке лабораториялар да бар. Ошто кээ бирки анализдер ошол лабораторияларда гана жүргүзүлгөн үчүн аны дагы каражатын өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Ал эми бизге кайрылыш үчүн бул Долбоор Кара Суу районунда болгон үчүн Кара Суунун бардык эле медициналык мекемелери биздин уюмду билишет. Ошолорго кайрылып биз жөнүндө маалымат алса болот. Ошолор аркылуу биз дагы байланыша алабыз. Эгер аз көрүүчүлөр көрүп отурат, байланыш номерлерди айтып койсоңуз, учурдан пайдаланып. Мен өзүм номер, биздин уюмдун жеке номери жок, бейтаптар кайрыла турган. Бул деген ошол Кара Суу район боюнча 3 кургагучук кабинеттин зонасы бар. Кара Суунун жарандары негизинен билет. Анан биздин долбоор Кара Суунун жарандары үчүн гана. Тилекке каршы азырынча башка райондордо жашагандарга биз жардам көрсөтө албайбыз. Ага башка жардамдар бар, башка уюмдар же болбосо мамлекет өзү. Ал эми Кара Суу жарандары негизинен ошол медициналык мекемелер аркылуу гана кайрылса, биз ошо жеткиликтүү болот деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кылычбек мырза, ушул суроого жооп берип коеюн. Бул ошол Кара Суу элинин аябагандай калкы жыш жайгашкан жана кургагучук оорусу аябай көп кездешкен район катары булар тандап алган бирден бир немеси болгон да. Мисалы биздин Ысык көл, Нарын, Талас областынан дагы 3 областтан элиндеринен мунун райондун саны көп, 360 миң калкы бар да. Ошон үчүн булар ошол жерди тандап алгандагы, анан бүгүнкү күндө дары-дармектерди жана социалдык пакеттерди баягы ооруларга бүгүнкү күндө баягы кум шекер, май, сүт, ошого окшогон азыктарды ай сайын жардам беришет. Жана баягы айтып кетпеди, лабораторияларга, если мисалы азыр бүгүнкү күндө кээ бирки башка оорулар болсо, мисалы биздин кургагучук мекемелеринде кургагучук оорусун дартын аныктай турган жана анча-мынча кандын анализдерин көрө турган гана лабораториялар менен жабдылганда, ал эми неме менен мисалы гормондук оорулар бар, ошолорду жүргүзө турган алар кымбат дагы да, мамлекеттик лабораториялар жүргүзбөйт ал немелер. Акыркы суроо, Кылычбек мырза, кечиресиз сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн. Мына кыргызчылык кылып да айыгып кеткен деген сөздөр айтылып жүрөт да, бул дарыгер катары бул канчалык чындыкка жатат? Эч кандай чындыкка дал келбейт бул. Себеби бул ооруну козгогон дарт бул кургагучук таякчасы, ал микроорганизм. Аны өлтүрмөйүн эч кандай айыгып кетүүгө адамда шанс жок. Ал эми кыргызчылыкка жана баягы көз ачык, бүбү бакшыга кайрылып айыгып аткандар, булар неврологический жактан ооруган адамдар болсо, эми баягы өзүнүн душевный спокойствие алыш үчүн барып кайрылса, айыгып кетиши мүмкүн. Ал эми кургагучук оорусунан эч кандай айыгууга мүмкүн да эмес, бул абсурд. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, сиздерге ыраазычылык билдирем, келип кызыктуу талкуу куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Өңүт программасында кургагучук боюнча Ош Жалал Абад Баткен облусундагы абал тууралуу сөз кылдык. Конокторубузду кайрадан бир сыйра тааныштырып коеюн. Ош облустук кургагучукка каршы борборунун директору, улуттук кургагучукка каршы программасынын координатору Кылычбек Истамов жана ошондой эле чек арасыз дарыгерлер уюмунун дарыгери Сталбек Айылчиевдер болду, кечиресиздер. Берүүнү мен Акылбек Орозматов алып бардым. Саламатта калыңыздар.